Ош шаарынын номер 7 Нариманов атындагы мектеп гимназиясы. 9 класс. Класс жетекчиси Карабекова Самара Өмүрзаковна. Саламатсыңарбы? Менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүнкү класстык саатыбыздын темасы согуш ардагерлеринин эрдигине таазим. Сабагыбыздын максаты улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин эрдиктерин кеп болуу менен патриоттуулукка тарбиялануу. Ардагерлерге арналган ыр-саптарын көркөм окуу менен ыраазычылык билдирүү. Биз турмушка аталардан кеч келип, тээ батышта согуш отун кечпедик. Аталар төрөлө элек биз үчүн, кала берди таң алдында тепселип. Аталар төрөлө элек биз үчүн, кала берди таң алдында тепселип. Көрдүңөр балдар, биздин мына ушундай жаркын келечегибизде жакшы жашообузду бизге тартуулаган улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине биз дайыма башыбызды ийип таазим кылуубуз абзел. Аларды эстеп туруу, аларды куттуктап туруу биз үчүн адамдык парз жана милдет деп эсептейм. Келгиле балдар, анда эмесе ошол согуштун жүрүшүн, мына ошол улуу ата мекендик согушка барган биздин кыргызстандык жоокерлерибиз тууралуу кичинекей видео сюжетке көңүлүңөрдү бурайын. Согушка биринчи болуп Кыргызстан аскер комиссары генерал-майор Панфилов командалык кылган 116-аткычтар дивизиясы кирген. Бул дивизия Казакстан менен Кыргызстан өкмөттөрү тарабынан түзүлгөн. Дивизиянын курамы ушул эки республиканын дыйкандарынан, жумушчуларынан жана кызматкерлеринен турган. Bir ай бою өздөрүнүн чегин бекем кармоо менен дивизиянын бөлүктөрү душмандын 2-танкалык, 11 жана 110 жөө аскерлер дивизиясын талкалап, 9000 немес солдаттары менен офицерлерин, 80 танканы жана башка куралдарын жок кылышкан. Воронеждин түштүк жагында Дон Дарыянын жээгиндеги согушта 1942 жылы август айында Чолпонбай Төлөбердиев душмандын дузотун көкүрөгү менен жаап, өлбөс өчпөс эрдик көрсөткөн. Ага 1943 жылы 4 февралда Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Ал эми учурда Кыргызстанда Советтер Союзунун баатыры наамын алган бир да ардагердин көзү тирүү. Улуу ата мекендик согушта Совет эли эркинде көз каранды эместик үчүн жан аябай салгылашкан. Көп улуттуу Кызыл армиянын катарында Кыргызстандан барган 300 000 жоокерда ата мекенди коргоонун үлгүлөрүн көрсөтүшкөн. Согуштагы эрдиктери үчүн 10 000 кыргызстандык жоокер орден жана медалдар менен сыйланышкан. Алардын 76-сы Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болушкан. 29 жоокер даңк орденин 3 даражасын тең алышкан. Бүгүнкү улуу жеңиш күнү согуштун ардагерлерине таазим этип, алардын баа жеткис эрдиктерин эскертүүчү күн. Жеңиштин таттуу даамын таткандан бери канчалаган суулар акты, жылдар өттү. Согуштун ардагерлеринин өз ооздорунан угуп, жыл сайын куттуктап туруу кандай гана бакыт. Өкүнүчтүүсү алардын катары жылдан жылга азайып барууда. Келгиле балдар, силерге мен өткөн сабакта мына ушул согуш ардагерлерине арналган ырларды жаттап келүүнү бергем. Анда мына ошол тапшырмаларга кезекти берсек. За ваше мужество пою, за вашу боль, за ваши раны, за жизнь счастливую мою, земной поклон ветераны. Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, в том, что они, кто старше, кто моложе, остались там, и не о том жалеть, что я их мог, но не сумел сберечь. Танк алдына тайманбастан барышты, эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар, эли бизге жеңиш менен кайтышты. В небе праздничный салют, фейерверки там идут, поздравляет вся страна наших славных ветеранов. 9 мая, восторги и боль, поздравить тебя с Днем Победы позволь. Сирень, вишни, яблони брызнули цветом, всем, кто воевал, благодарны за это. Кан согушка апаларда барышкан, өмүрлөрүн тоо келге салышкан, жолборс жүрөк жоокерлердин жаратканын тамышкан. Танк алдына тайманбастан барышты, эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас баатыр аталар, эли бизге жеңиш менен кайтышты.
так мало праздников осталось, когда о прошлом вспоминают. И в память о большой природе все ветеранов поздравляют. Цветут тюльпаны и сирень для незабытой славы. И в этот мирный майский день погибшим преподносим лавры. Благодарим, что мы Ваня не знали, что радовал на солнце мирный свет за счастье на земле. Вы жизнью рисковали, дай Бог вам, ветераны, долгих лет. Вы помните, вам тяжело вспомнить о тех военных днях, когда теряли вы родных, друзей своих солдат, о том, как били вы врага, и не жалея сил, в атаках с ночи до утра свой прикрывали тыл. Вы, ветеринары, вы сложный путь прошли, мы жизнью вам обязаны, вы родину спасли. Шулдап қанын тоқой өбөн салат, ұққан құлақ тұрып тосып алат, ыңғалып жалбырақтар шыпырашат, бұл жерде құрман болған батыр, батыр солдат, аталардың, енелердің атынан тәзім урмат, белгісіз батыр солдат, ұнытпайт батыр қалқын түбөлікке, бек сақтап әрдайым жүрегіне. Важный день для всей планеты, вечен он, непобедим. Отмечаем День Победы, знаем, помним и скорбим. Матсыңар балдар. Демек біз соғыш ардагерлерін 9 майда емес, ар күні алардың естелігіне гүл чамбарларды қойып, аларды естеп, алар үшін ырларды ырдап, аларды дайыма есімізде сақтап, алардың қылған еңбегіне разы болып тұрушымыз керек. Урматты, қадырлы соғыш ардагерлері, бізге ушундай жарқын келечекте тартуулағаныңыздар үшін сіздерге чоң рахмат. Башыңыз тиіп, тәсім қыласыз. Саламатта қалғыла, кейінгі класты затта жолыққанға чейін